Биз кошуналар менен кандай мамиледебиз? Биз кошуналарга дайым тийишип келебиз. Салыштырганда ушундай деп салыштырып келебиз. Аларга караганда, тигиге караганда, буга караганда деп. Биз ушу салыштырганыбызды токтотушубуз керек. Расмий түрдө токтотушубуз керек. Баягы сыңчыны сыңар өтө кыйшык дегендей болбой, биз өзүбүздү карап алышыбыз керек да. Башкаларга баа берердин алдында биринчи кезекте өзүбүздү карашыбыз керек. Эмне үчүн биз алар менен салыштырышыбыз керек? Биринчиден. Эгер алар төмөнкү орунда турган болсо, алардан эки тепкич жогору болуп алып, дүйнөнү жар салыштын кажети жок. Тышкы саясат деген бизде Кыргызстанда жакшы концепция жүрбөй калды. Кошуналар менен жылуу пикирде болбой калдык. Ушул күнгө чейин биздин стратегиялык кошунабыз болгон Өзбекстан менен расмий же болбосо жумушчу сапарда уюшулган жок. 6 жылдын ичинде. Бул болуп көрбөгөндөй чоң зыянгерчилик алып келди. Андан сырткары жанакы ойлонулбай сүйлөп койгон сөздүн аркасынан жалпы журтчулук жабыр тартып келет. Чегара маселеси абдан оор. Чегара маселесинде туруктуулук болмоюнча инвесторлордун келүүсүнө мүмкүнчүлүк болбойт. Муну ачык билишибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Экинчиден, кыргыз бийлигине болгон ишенимдин жоктугу. Мына кечеки 98 уйгурдун Стамбулдагы кармалышы кыргыз бийлигине абдан чоң уят маселе болду. Бул деген биздин күч структуралардын бетине түкүргөндүк. 98 кыргыздын жарандык паспорту менен Кытай Республикасынын уйгурлары Стамбулда кармалып отургандыгы бул абдан уят маселе. Бул болуп көрбөгөндөй уят маселе. Ушундай эле көрүнүштөр Ажыга барганда дагы болуп атат. Миңдеген Кытайдын жарандары, кошуна мамлекеттердин жарандары кыргыз паспорттарын сатып алып, бизге бөлүнгөн квота менен барышып аткандыгы бул намыстын жоктугу. Муну баары билет. Бирок эч ким чара колдонбой аткандыгы бул мамлекеттик бийликтин жоктугунун түздөн-түз белгиси. Жогоруда айтылып өттү, биздин баягы ошо кылмышкерлер менен күрөшө турган уюмдардын баары азыр кимдин аркасынан жүрөт? Абдрасулованын аркасынан, Төлөкандын аркасынан, Мадумаровдун аркасынан жүрүшү мүмкүн. Башкалардын аркасынан, журналисттердин аркасынан аябай көп жүрүп калышты азыр. Кадырыңар өсүп атат. Ага кубанышыңар керек. Мамлекет силерге көңүл бөлүп аткандан кийин, демек сиздер чоң бир кызматтагы инсандарсыздар. Анан Равшан энем айтып өттү, бейөкмөт уюмдар менен саясатчыларды бириктирип койду деп. Жок. Биз 95-жылдан бери карай бейөкмөт уюмдар менен саясатчылар абдан коюн колтук алышып иштеп келгенбиз. Биз жөнөкөй депутаттар кайсыл бир гезит жазылса, Бишкектен жөө жүрүш жасап барчубуз редакцияга. Раматалла Капсамат Масалиевич баш болуп, бир канча аксакалдар баш болуп алып барчубуз. Тескерисинче соңку 6 жылдын ичинде бейөкмөт уюмдар өзүнчө, атасы да энеси да бөлөк болгондой болуп, саясатчылар да өзүнчө атасы да энеси да бөлөк болгондой болуп, ушундай болуп башаламандыкка туш болду. Саясатчылар массалык маалыматтар менен тыгыз байланышчу. Мына Аксы окуясында Элнура карындашым эсиңизде барбы? Биз бир машина менен барып, бир машина менен келип, не деген талкууларды жасачубуз. Не деген керемет. Бүгүнкү күндө бир депутат ушундай жыйынга чакырсаң титиреп, учук чыгып, калтырак басып жатып калат. Неге? Себеп парламентардык өлкөдө жашап атабыз, демократия өнүккөн өлкөдө жашап атабыз. Биз кечеки эле тарыхты карап көрөлү. Кайсыл бир гезитке үстөмдүк болуп аткан болсо, биринчи кезекте депутаттардын тобу пайда болчу. Бүгүн ошондойду элестетүү мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Мына Өмүрбек Исаков жокөбүз 5 жыл мыйзам чыгаруу жыйынында отурду. Жөнөкөй кишинин укугу тебелине, журналисттин укугу тебелине, башка болобу? Биз депутаттар жыйналып алып барчубуз, ошол жерге барып тамак ичүүбүз, чай ичүүбүз, талкуулачубуз. Бүгүнкү депутаттардын көчөдөн тамак ичип отурганын көрбөйсүң. Эмнеге? Себеп коркунуч көкүрөктөрүндө орноп калган. Мына бүгүнкү түзүлгөн саясий кырдаал ошол. Өздөрүн кыйынсыздык. Анысы да бар. Себеп Амархаям жакшы сөзү бар да. Адам канчалык төмөн болсо, ал ошончолук мурдун көтөрөт. Мурду асманга созулат, бою жетпесе да деп. Душой статуда куда еще не дорос. Бүгүнкү парламент менен үчүн бардык реформалар
Бул бийлик кеткенден кийин болуш керек деп атам. Өтө кооптуу парламент бул. Бул парламент парламентаризм жолу менен деп туруп, Гитлер дагы парламентаризм жолу менен келген. Ушундай демократиянын аркасында келген. Ошолор кош колдоп көтөрүп берген. Натыйжада бүтүндөй Гёте чыккан, Моцарт чыккан, Шиллер чыккан элди туңгуюкка алып алып талкалады. Мына демократиянын жыйынтыгы ушун менен бүттү. Эл аралык маселе болгондо, мына ошол кошуналар менен жакын болбой туруп, түрк мамлекеттер шериктештигинин Кыргызстандагы төралыгы жана Кыргызстанда өтүлүүсү дагы чоң күмөн туудуруп атат. Себеп биздин алган маалыматтарга караганда туура эмес билдирүүлөрдүн натыйжасында эки мамлекеттин жетекчилери Кыргызстанга келбестиги жөнүндө маалымат таратышып атат. Бул абийир алып келбейт. Бул чоң маселе. Экинчиден, биздин стратегиялык өнөктөш болгон, жана Равшан мырза айтып өттү, жыл сайын 50-60 миллион доллар Кыргыз казынасын толтуруп турууга көмөк берип турган Россия мамлекети андай колдоодон баш тартуусу мүмкүн дегендей баш тартат. Себеп болуп көрбөгөндөй билдирүүлөр жарыяланып аткандан кийин, чыгып аткандан кийин кайсы мамлекет болбосун ойлонот көмөк берүүдөн. Өзүнүн ички кыйынчылыктары бул маселе эмес. Россиядай чоң мамлекетке ал чоң деле маселе эмес. Болбосо материк менен Крымды бириктиребиз деген не деген долбоорлор ишке ашып атат. Миллиарддаган доллар проекттер, долбоорлор ишке ашып атат. Бул мамлекеттүүлүктүн бекемделиши. Кыргыз мамлекетинин казынасын билесиздер. Европада мыкты ойногон 4 футболисттин акчасы. Бул уят. Андан кийин билесиздер, бир тараптуу нарын, жогорку нарын гидрокаскадтарын курууну токтотуу жөнүндө Кыргыз ойлонбой туруп, жакшы чай куйбай келсе, таарынып келип бул жерден келип чокчоңдоп сүйлөп коюунун кажети жок эле. Ойлонуш керек эле бул жерде. Абдан терең ойлонуусу керек эле. Натыйжада эмне болду? Русгидро менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы түзүлгөн келишимдин натыйжасында 36 миллион доллардын изи жок. Кыргыз тарап расмий түрдө кайрылды, орус тарапка эсептөө палатасы менен биргеликте текшерүү жүргүзөлү деп. Расмий түрдө орус эсептөө палатасы баш тартты. Өзүңөрдүн маселеңер, каалаганыңарды кылып текшерип алгыла деп. Эми Кыргыз өкмөтү жар салып атат. Биз сырттан жаңы аудиторлорду жалдап алып текшеребиз. Жаңы аудиторлорду шайлап алып, тандап алуу үчүн 300 миң доллар керек экен. Мына азыр эле айтылган тешилип турган Кыргыз куржунундагы акчанын жетишпестигинин натыйжасында 300 миң долларды кайдан алат? Кимди жалдайт? Менимче бул ойлонулуп жасалып аткан аракеттер, себеп ошол акчалардын изин таппай калышы керек. Мына Элмира Султановнанын өз эрки менен кызматтан кетүүсүнүн дагы бир жөнү ушунда жаткан болушу мүмкүн. Бул оңой маселе эмес, жеңил маселе эмес. 37 миллион деген 37 миллион. Бюджеттен төлөнө турган акча. Кептин баары ошондо туруп атат. Негизи өзү Кыргыз алган акчанын баарын Кыргыз мамлекети жанагы бүгүн бешикте жаткан, энесинин курсагында жаткан биздин наристелер да төлөйт. Бардыгыбыз төлөйбүз. Ошондуктан жана бул жерде маселе коюлуп атат. Ушундай бир башаламандык болуп атат. Эмне үчүн унчукпайбыз деп аткан маселе. Себеп бүгүнкү коом коркутуу, үркүтүү жолу менен парламентардык башкаруу кереметине келип такалды. Күчтүү президенттик болуп отурган Аскар Акаевдин деңгээлинде биз айтарыбызды айтып, дээрибизди деп каалаган убактыбызда бейөкмөт уюмдарын же массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн алып, каалаган жерге барып жыйын өткөрчүбүз. Эми Бакиевдин убагында айтсам көбү ич өтүп кетет да, ошондуктан унчукпайм. Азыр көчөдөн басып барат деле мүдүрлүк түшсө Бакиевдер ушул жерге таяк таштап койгон экен, бутум ошого тийип кетти деп атпайбы? Маскаранын да чеги болуш керек. Мына аэропорт Манаска салынып аткан жолдун кебетесин карагыла. Ошону журналисттер барып тартып алып, ушул оңдоо түзөө иштери башталганга чейин кандай керемет эле, көркөм керемет. Ушуну Мадумаров олтургузган туялар деп тамыры менен жулуп, биз аны шоско олтургузганбыз.
тамыры менен жулуп, мына биздин үстүбүздөгү турган айылга барып отургузуп атыптыр жолдун эки бетине. Карап көргүлө барып. Барып карап көргүлө ушуну. Көрсөңөр ушуну тараткыла. Эми ушуну 1,30 градуска, 1,15 градуска кылып асфальт менен төшөп салыптыр. Айланайын. Эмнеге асфальт менен? Себеп ошол жер тротуар болот экен. Кайсыл келесо зуулдап аткан эки тараптуу жолдун ортосу менен басат. Бул Кыргызда болушу мүмкүн. Жана кыйшайып кетип аткан жерлерине барганда бул жагына таяк көтөрүп алыш керек. Таянып өтө турган. Кеп ошондо болуп атат. Муну ол маскарачылык. Анан аны КТРден берип атат. Тарыхта биринчи жолу асфальт төшөлүп атат деп. Башта эшек араба менен барып жүрдүкпү биз. Мен өткөндө жанагы жыйында айтканым, журналисттердин дагы бир эки жагын карап коюшубуз керек да өзүбүз. Эмне деп сайрап атабыз биз? Ошол канча туялар эле. Ар бир азыр эсимде жок. Кубанычбек Сейданович Аксакал Чүй областынын губернатору эле, мен ошол кишиге тынчтык бербей, түнү менен жүрүп алып барып жасачубуз жана жарыкты. Түнү менен жүрүп барып ошол арчаларды отургуздук эле, туяларды. Ошондо дагы бир демократ айткан. Адахан оюна келген жасап атат, булардын баары куруп калат деп. Куруган жок, Кудайга шүгүр. Баары көктөдү. Эми ошону тамыры менен жулуп салып, кайсы бир айылдын эки четине отургузулуп атат дейт. Баракелде. Баракелде. Мен балыкчы корумду жолун айтпай эле коеюн. Ал чоң маселе. Мына ошол 30 чакырым жерге асфальт төшөй албай 1 жыл өттү. Мына ол Русгидро менен түзүлгөн кырдаал бизге жакшылык алып келбейт. Ошол жогорку Нарын каскаты. Мына ол жасалып аткан иштерди карап көрүңүздөр. Ошол элдик парламент деген кишилердин баарын камап алып барып, анан тиги киши жарыя кылбадыбы, жетишет, мен баары менен мындай сүйлөшпөйм, четинен отургузам деп. Андай боло турган болсо, ана кече YouTube'дан чыгыптыр. Кыргыз мамлекетинин коопсуздук кызматынын жетекчиси менен бир Россия бизнесменин ортосундагы сүйлөшүү. Эгерде бизде коопсуздук кызматынын төрагасынын телефону ошондой угуулардан кооптондурулбаса, анда биз жарандардыкы Кудай берген экен. Мына Бусурманкул Беркитович менен тиги Россия ишкеринин экөөнүн ортосундагы сүйлөшүүнү карап көрүңүздөр. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Борис Беркитович. Эмне үчүн козголбойт? Мен ушул суроону койгум келет. Эмне үчүн козголбойт? Алёша, Борис. Вот. Экинчиден караңыздар. Ошол таластагы алтын кени өзү бааланган экен 3 миллиард 200 миллион долларга. Ошол сүйлөшүүлөрдөн уламайт утармын. Аны 100 миллионга карматып берип отурушат. Анан казынабызда акча жок дейбиз, дефолтко баратабыз дейбиз. Анан ким барбайт дефолтко? Мен мамлекетибиз барбы деген суроону койгум келет бүгүнкү күндө. Эгер коопсуздук кызматынын жетекчисинин телефону угууларда турган болсо, баракелде. Баракелде. Анан кыргыздар калп эле телефонуңузду сыртка таштап келиңизчи, сыртка спектакль ойнойбуз да бири-бирибиздин алдыбызда. Сыртка таштап келсе эле угулбай кала тургандай болуп. Кимде кепилдик бар? Мамлекет башчысы укпай атат, өкмөт жетекчисин укпай атат. Кимде кепилдик бар? Кимде кепилдик бар? Ни разу. Мына ошол коопсуздук кызматынын азаматтары ар бирибиздин аркабыздан сагалап жүргөндөн көрө, ошол тышкы мамлекеттердин Кыргыз мамлекетинде жүрүп аткан агенттердин аркасынан жүрбөйбү? Маселе ушунда. Мен сиздерге айтып коюшум керек, ошол бизде өнөктөш болгон мамлекеттердин өзгөчө кызматтары, коопсуздук кызматтары Кыргыз мамлекетинен маалымат бөлүшпөй калды. Эмне үчүн? Себеп ал жерге тийиштүү кадрлардын келбегендигинин кесепетинен. Тийиштүү кадрлардын келбестиги. Мен жана пионерлердин үйүн айландырып ашыбыз керек деп айландырып айттым эле, азыр түз айтууга мажбур болуп атам. Коопсуздук кызматына 30 жылдан кем эмес өтүп кийип, лейтенанттан генералга чейин чыккан азаматтарыбыз бар. Көчөдөн келген жигитти коюп алып, мага ишенимди деп. Мамлекет эмне болот? Бул өтө уят маселе.
бүгүнкү күндө жаран катары айтышым керек да, эгерде дагы бир жолу баса белгилейм, коопсуздук кызматынын төрагасынын телефону ушундай угууда турган болсо, мен түз кайрылам бүгүнкү ушул тегерек столдон пайдаланып, тийиштүү органдарга баарын текшерилиши керек. Дагы кимдер эсиңиздерде барбы? Кезинде менин кабинетимде, Дооронбек Садырбаевдин кабинетинде, Өмүрбек Субаналиевдин, Ишембай Исмаил Исаковдун кабинетинден, Проненконун кабинетинен, Масалиев Абсамат Масалиевичтин ошондо жанакы угуп атыптыр дегенди биз далилдеп чыкканда эмне деген чуу көтөрүлгөн Кыргызстанда? Эмне деген чуу көтөрүлгөн? Исмаил Исаковдун кабинетинен Менин да кабинетимден чыккан, Абсамат Масалиевичтин кабинетинен чыккан. Мына көрүп атпайсыздарбы? Мына ушундай болуп атканда бир чоң чуу чыгып, бейөкмөт уюмдар дагы, массалык маалымат каражаттары дагы аябагандай чоң чуу көтөргөнбүз. Ошондон кийин бир аз тынып калган. Азыр эми мына Кыргыз коопсуздук кызматынын төрагасынын кабинетиндеги телефондон, кызматтык телефондон жазылып алгандан кийин чоң маселе чыгыш керек бул. Чоң маселе чыгыш керек. Бул оңой маселе эмес. Урматтуу кесиптештер, бул мамлекеттиктин мындай бир коопсуздугуна чоң маселе туудурат. Өтө чоң. Улуттук коопсуздукка чоң маселе туудурат. Мен коопсуздук кеңешинде иштеген киши катары айтайын. Не деген гана сырлар айтылат телефон аркылуу. Коопсуздук комитети менен. Я считаю, что это настоящим позором и плевком для спецслужб Кыргызской Республики, тогда, когда прослушивается личный телефон. Личный служебный телефон председателя ГКНБ. Позор. Да, он и заявляет, что я отныне будет по поручению президента, я лично буду курировать. Я не могу говорить, что это, но курировать, сами понимаете, что такое. И этот человек просит, чтобы они немедленно создали службу безопасности. Дорогие друзья, своего заместителя предлагают начальникам службы охраны Джири. Вооружать надо их, говорит. Это говорит о том, что мы как государство не состоялись. Открыто должны признавать. От того, что на площади или там, поздравляя кого-то, там будешь орать и кричать, в свое время Жанак Раматовых Бекмамат Османович айтты эле, Аскар Акаевич чыгып жетишет деп кырса, аябай коркутуп койдуңуз, коркконунан титиреп сүйлөй албай калдым деп. Бул киши да аябай коркутту. Кечээ энелерди куттуктап атканда. Сүйлөй албадым. Ошон үчүн ошондуктан мындай коркутуу үркүтүүлөргө сырттан келгендер абайлаш керек. Сырттан келгендер абайлаш керек. Ушундай маселелер менен Кыргызстанда кандай жагдайга түшкөнүбүздү. Мына эми Назарбаев акча берди эле, 10-жылы аябай оор абалга кептелдиңер, кыйын абалга кептелдиңер. Бишкекте бир мектепти, Ошто бир мектепти куруп, 1-сентябрда ачканга мен өзүм катышайын деген ниетин билдиргенин мен билем. Андан бери 6 жыл өттү. Акчасын алганбыз, жакшынакай болуп. Бишкекте бир мектеп, Ош шаарында бир мектеп. Болгондо дагы ошол өзүнүн сууда сүзө турган бассейни менен бардык шарттары менен евростандарт болуп, $3 миллион тегерегинде болуш керек эле, мен уккан маалыматтар. Жок, $3 миллион тегерегинде болчу. Экинчиси, кечээ мына Нарында, Жумгалда болсо керек, түрк грантына курулуучу бир мектеп бар эле. Баягы мектепти карап көрсөңүздөр, ушул силкинип кетсе, бүт эле окуучулар Кудай сактасын ошонун астында калчудай. Ошол акча кечээки парламенттик шайлоого иштеп кетиптир деп айтып атат. İştetse kim iştetti? Bilim Berүү Министрлиги кайда карап отурат? Кайда карашып отурат? Мына ушуну уялбастан берип атат, кечээ шайлоого иштеп кетти. Ким жооп берет? Ушундан кийин биздин тышкы өнөктөштөр бул Кыргызга жардам берейин деген ишеничи калабы? Бир каалоосу калабы? Каалоосу барбы ушундан кийин? Болобу ушундай? Мен ошол Нарын областына, ошо Баткен областына тескерисинче колуңда, чөнтөгүңдө болгон тыйынды берүүнүн ордуна
ошолорго көмөк катары бул тоолуу аймак деп, Баткенди болсо бул аябай климаттык шарты начар деп, ошолорго келген көмөктөрдү шайлоого иштетилгенден кийин аман эсен болсун атам. Жамааттык коопсуздук кеңеши боюнча. Жамааттык коопсуздук кеңеши боюнча сиздердин кабарыңыздар бар, урматтуу коллегалар. Биздин кыргыз аскерин жаңы техникалар менен жабдуу боюнча. Южные рубежи Организации договора о коллективной безопасности деп коет, чтобы укреплять южные рубежи. Именно Организация договора о коллективной безопасности хотели оказать посильную помощь, посильную поддержку. Но после недавних заявлений, я не знаю, как они будут обращаться к нам. Недавних заявлений. Я имею в виду, что из уст звучит, что мы знаем, кто такие российские генералы. День матери. Да, кто такие российские генералы, мы знаем, говорим. Анан эмнегедир 2010 жылдагы балекет жөнүндө сөз кетип баратат. 2010 жыл. Эгерде кимдин эмне жасаганын билсең, эмнеге ушул мезгилге чейин унчукпай атасың? Эмнеге унчукпай атасың? Ушундай бүдөмүк жасалып аткан билдирүүлөр биздин тышкы кадыр баркыбызды көтөрбөйт. Тескерисинче күндөн күнгө зыянын каттуу тийгизиши мүмкүн. Мүмкүн эмес, тийгенин сезип атабыз. Байкап атабыз. Биздин конституция боюнча, азыркы биздин конституция эмес, отурумдукчулардын конституциясы боюнча тышкы саясатты ким жүргүзөрү жазылган эмес. Кийин ошо конституцияны жазган бир азамат мыйзам негизинде тышкы саясатты мамлекет жетекчисине өткөрүп берген. Демек, бүгүнкү күндөгү тышкы саясат эл аралык аренадагы Кыргызстандын орду жана кадыр баркы түздөн-түз бир кишинин желкесине жүктөлгөн. Биз ушул маселени да коюшубуз керек. Жаран катарында, инсан катарында коюшубуз керек. Биз жыйынтыктоочу резолюцияны кабыл алабыз. Кудай буйруса, ошол резолюцияга сөзсүз түрдө ушул көтөрүлгөн маселелерди чечкиндүү түрдө камтып. Чоң рахмат.